алмашып турган, убагында биздин тышкы саясат, жалпы экономикабыз, мамлекеттин түзүлүшү, саясий жагынан, бардык жагынан эгемендүү мамлекет болгондо, Казакстандагы биз дагы өзүбүзчө, өзүбүздүн эгемендүү мамлекет катарында түзө баштаганбыз. Ошондо мен мындай бөлүп атам да, негизинен ушу тактика эмоциялык мамиле болгон да. Эмне үчүн эмоциялык? Тактический деп айтканым бул биринчиден ошо кезде шартка жараша биз тышкы саясатты өскөнбүз да. Тажрыйбабыз жок, стратегиябыз жок. Жаңы мамлекет болгондон кийин, дипломаттар жетишпегендик болгондон кийин бир кызыктай абалдарга түшүп калчубуз кээдечи. Ошон үчүн биз убактылуу баягы чыгыштап, анан кийин стратегия аныкталды бир 10 жылдан кийинчи. Эмоциялык деп айткан бул биринчи Назарбаев менен Акаев куда кезинде абдан жылуу мамиле. Акаевдин баласы Назарбаевдин кызын алганда жылуу мамиле болчу. Кийин ажырашкандан кийин салкындап калды. Бул биринчи мисал. Экинчи эмоция деген бул ошол эле шайлоолордун астында президент Атамбаев ошол мезгилдеги кескин түрүндө бир катуу сын айтып, сын пикирлер айтып, ошол кезде аябай начарлап кеткен эки тараптуу мамиле. Анан миграция маселеси боюнча чек араны баягы чек арада болгон кыйынчылыктар боюнча дагы эмоцияга биздин массалык маалымат каражаттар деле чиновниктер ушундай эмоция алдырып койчу да. Эми Такаев келгенден кийин негизинен бул тактика стратегиялык багыт алды. То есть Такаев мен абдан жакшы билем да, бул киши абдан тажрыйбалуу, дүйнөнүн деңгээлиндеги дипломат да. ООНдун орун басары болгон, көп жыл тышкы иштер министри болгон, илимий жагынан да ошо тышкы саясат боюнча да өзүнүн даражасы бар да. Премьер-министрлик кызматы да. Ал госсекретарь, премьер-министр, сенаттын төрагасынан айтпай эле коеюн. Негизинен абдан акылдуу, билимдүү, мындай көрөрман адам да. Дагы бир нерсени белгилеп кетейин. Тиги Садыр Жапаров президент болгондон кийин экөөнүн мамилеси дагы аябай жакшы нукка бурулду. Анткени Садыр Жапаров дагы өзүнүн баягы адамдык сапаты менен, өзүнүн баягы көрөгөчтүгү менен, өзүнүн бир кандай бир ылдамдык менен, анан ийкемдүүлүк менен өзүнө дагы мындай адамды тартып алат да, лидерлер менен жакшы болуп алды. Эки баягы лидер тил табышкандан кийин бүгүн мисалы мына ушу мамлекеттик аралык кеңеш деп айтылат. Маңдай теске отуруп алып, президенттер, өкмөттүн мүчөлөрү отуруп алып, бардык маселени талкуулайт да, жашырбастан. Саясий болобу, коопсуздук болобу, экономикалык болобу, маданият болобу, ушул бардык маселени талкуулайт. Бул чоң жол ачылат. Анан дагы бир нерсени белгилеп коеюн, эмне үчүн стратегиялык деп. 97-жылы, 1997, анда мен биринчи замминистр болсом, ошо Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда биз ошо түбөлүк достук жана союздук мамилени курабыз деп тиги бир келишимге кол койгон да президенттер. Бирок тилекке каршы жанагындай эмоция алдырып коюп, кийин эми ошо кезде эле жолдор ачылган. Мындай да, ушундай чоң келишимдер бул жол ачат да. Ошол эле транспорт болобу, ошол эле таможня болобу, ошол эле инвестиция болобу, айыл чарбасы болобу, бардык жагынан. Бирок ишке ашкан эмес. Эми президент Такаев менен президент Садыр Жапаров экөө сүйлөшүп, ушу жолго салды. Ошо бардык документ иштей баштады деп айтсак болот да. Түбөлүк достукка эмеге баягы союздукка. Азыр болсо 200-ке жакын документтер бар. Мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык, ушу министрликтер аралык жана башка ушундай документтер бар. Ошолордо негизинен фундамент түзүлгөн да, бардык жагынан, аскер жагынан болобу, ошол эле таможня жагынан болобу, ошол эле соода сатык, айыл чарбасынан суу маселесине келгенде бардык жагынан түзүлгөн документтер. Ошону буюрса ишке ашса жакшы маанай түзүлүп, Кыргызстан менен Казакстандын мамилеси чоң жол ачылып, келечеги кең болот деп ишенем. Түшүнүктүү. Рахмат агай.
Кыясагай айтсаңыз, мынакей кыргыз казак бул тамырлаш тили дагы бир кылымдардан келаткан абдан окшош эл. Ушул жакындыкты дагы жогорку жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн да кандай аракеттер көрүлүш керек деген ойдосуз? Эми албетте эки элдин ортосундагы мамиле миңдеген жылдар бою уланып келе жаткан Борбордук Азиядагы эң жакын элдерден да. Казак санжырачысы белгилүү агартуучу Шакеримдин жазганын окусак, алар ачык эле айтат, биз ушу кыргыздардан бөлүнүп чыккан элбиз деп айтат. Эми бул Шакерим да бир нерсеге таянып, бүт тарыхка таянып жазган да. Ошон үчүн мына Манастын доорунан бери Манас дастанында деле кадимкидей эр көкчөнү бул казак элинин өкүлү катары каралат, даңазаланат да. Ошон үчүн биз өткөндөгү тарыхыбызды дайыма мындай бир келечектеги жакшы ынтымак, ырашкерлик мамилеге көбүрөөк бурушубуз керек да. Себеби мына азыр эле агайыбыз айткандай, жакынкы жылдарда эле казак-кыргыз мамилесинде жанакындай бир эмоционалдуу учур болгон, жөнөкөй жакшы учур болгон, ал сыяктуу эле тарыхтын ар бир катмарында мындай бир кагылышкан учурлар болгон, кан төгүлгөн учурлар болгон, анан бири-бирине жардам берип, сырткы душмандар менен бирге күрөшүп, бири-бири менен ушунчалык ымалашып жакын учурлар болгон. Анан бири-бирисиз ушул жашоосундагы оорчулуктарды, кыйынчылыктарды жеңе албас кырдаалга чейин барганбыз. Ошон үчүн биз ошол тарыхтагы эң мыкты учурду, сырткы душмандарга каршы согушкан учурда кыргыздын менмен деген чыгармачыл адамдарын, акындар болобу, чыгармачыл акындар болобу, алар менен эки элдин ортосундагы мамилелерин, анын дайыма мазары дагы, базары дагы, дайыма той ашы дагы чогуу биргесиз өтпөгөн, дайыма бирге болуп келген эки элдин дайыма тарыхтагы терең мамилесин биз бүгүн сөзсүз түрдө аны улантышыбыз керек да. Ал үчүн ошол тарыхтагы эң мыкты учурларды көбүрөөк айтылыш керек. Анан жанакындай бир кээде кагылышкан, кээде кан төгүлгөн учурларды тилекке каршы бул маселени мен өткөн жылы Астанадагы чыгармачыл интеллигенциянын ортосунда чоң бир форумда да көтөргөм. Бүгүнкү күндө жаштардын ушундай бир аң сезимен эски эки элдин ортосундагы карама каршылыкка, согушкан учурга, кан төгүлгөн учурга көбүрөөк бурбай, биз тарыхтагы бири-бирине болгон жардамдарды, мыкты белгилүү инсандардын ортосундагы достукту, тууганчылдыкты, мына ушуну биз көбүрөөк айтышыбыз керек, көбүрөөк беришибиз керек. Ошон үчүн биз мында тарыхчылардын дагы өзүнүн вазыйпасы өтө жоопкерчилиги жогору да. Ушул маселени биз дайыма коюп келебиз. Ушул эле маселени улай агай, тарыхтан көп түшүнүгү жок жарандар, эки жактын тең жарандары ошол социалдык тармактарда ушул кыргыз-казак мамилесинин алакасын суутууга көрүлгөн аракеттер ушундай байкалат да. Анан өткөндө улуттук университетте эки тараптын тең, кыргыз, казак тараптын тең окумуштуулары, тарыхчылар чогулуп биргеликте ушул талаштуу маселелер боюнча китеп басып чыгаруу боюнча сөз болгон. Анан бул боюнча алдыда кандай аракеттер көрүлөт? Биз казак кесиптештерибиз менен тез жолугуп турганга аракет кылабыз. Бул ушул жылы дагы болду, өткөн жылы дагы болду. Кыргыз-казак тарыхчылардын өз ара мындай бир тегерек столу форуму болду да. Мына ошондо дагы биз ушул тарыхтагы мына калмактарга каршы согушкан учурда биргелешкен аракеттерибизди, анан ошол биздин акындарыбыздын ортосундагы жакшы дайыма достук мамилелерди бери жагын алганда эле мына Токтогул менен Жамбынын экөөнүн достугу кандай даңазаланып айтылат да дайымачы. Андан кийинки ушул кыргыздарга келип, кыргыздын ушул
карт тарыхына Манасты өзүнчө кагазга түшүрүүгө өзгөчө салым кошкон Чокон Балихановдун аракеттерине, быйыл мына Чокон Балихановдун 190 жылдыгын эки өлкөнүн тарыхчылары биргелешип бир чогуу бир илимий конференцияны өткөрөлү деп азыр макулдашып атабыз. Бүгүн эле ушул Улуттук Манас академиясы тарабынан тартылган Чокон Балихановдун ушу өмүр таржымалына арналган, Манас эпосуна арналган, жаздырып алган аракетине арналган жакшы бир документалдык тасманын бет ачары болуп, ошол жерде дагы Казакстандын маданият министри менен биздин мамлекеттик катчы ушул жыйында, жаштардын форумунда ошол жерде өздөрүнүн жакшы сөздөрү сүйлөштү. Андан кийинки мезгилдерде деле мына ачарчылык мезгилиндеги эң оор мезгилинде казактарга өзүнүн ушу резервдеги дан эгиндерин ушу башын баталыга сайып коюп туруп, аларга берип 100 миңдеген казактарды ачкачылыктан сактап калган учурларды бүгүнкү күндө казактын түшүнгөн блогерлери менен тарыхчылары дайыма жакшы айтат. Анан биздин ушу алгачкы Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы кыргыз-казак зыялыларынын ортосундагы, интеллигенттердин ортосундагы мамилени биздин өзүбүздүн гезит жок мезгилинде биздин жалпы элге мындай бир чыгуу мүмкүнчүлүгүн казак тарап өзүнүн гезиттерин бизге беттерин берип, ал жерге биздин Төрөкул Жанызаковдун, Ишеналы Арабаев сыяктуу биздин мыкты ошол мезгилдеги инсандардын макалалары ошол жерде жарыяланып турганы деле бул аябагында жакшы көрүнүш. Агартуучулук иш аракеттериндеги, андан кийинки мына Ауезовдун ушунчалык Манасты жакшы көргөндүгүн, келген сайын Саякбайга жолугуп, Саякбайдын Манастын уккандыгын ушунчалык бир ырахаттанып, өзүнүн Кыргызстанга келгендеги сагынычын дайыма таркатканын, анын ошо Манас эпосуна өтө бир оор мезгил түшүп, Манас эпосу бул феодалдык чыгарма, бул деген элге каршы чыгарма деп катуу Москва тарабынан чабуул болгондо, ошол Болот Юнусалиевдин чечкиндүү аракеттерин бул Муктар Ауезов колдоп, андан кийин аябагандай бул Манасты коргоого өзүнүн жакшы салымдарын кошту. Анан албетте биздин баягы дүйнөлүк аренага чыгуу жолунда бул Чыңгыз Айтматовго Муктар Ауезовдун көргөзгөн жардамдарын, көмөктөрүн, жылуу пикирлерин унутууга болбойт. Ошондой баягы тарыхтагы өзгөчө учурларды биз көп бүгүнкү күндө алып чыгып турсак, бул келечектеги бүгүнкү учурдагы эки элдин ортосундагы мамиленин андан ары жакшырышына сөзсүз түрдө таасир этет. Мына ушул жагынан биз дайыма мына казак тарыхчылары менен кыргыз тарыхчылары, интеллигенция өкүлдөрү ушуга көбүрөөк көңүл буралы деп мындай көп жолу өз ара форумдарда айтылып атат. Эми буларды ишке ашыруу келечектин иши да. Казак кыргыз тарыхында абдан жакшы учурлар көп, бул жаштардын арасында дагы айтылыш керек, Сөзсүз түрдө айтылыш керек. Аликбек Жекшенкулович, мынакей Кыргызстан менен Казакстан Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна бирге мүчөлүк кылат, ошондой эле Евразия экономикалык биримдикке, ошондон тышкары кошуна көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине бирге мүчөлүк кылат. Ушул биз Кыргызстан менен азыр учурда дүйнөлүк айдыңда ушул Борбор Азиянын таасири жылдан жылга өсүп жаткан чакта Казакстан менен кандай кызыкчылыктарды көздөшүбүз керек? Эми бул жерде мен ойлойм, жалпы жолунан алганда тышкы саясатта биздин тышкы саясатыбыз менен Казакстандын тышкы саясаты дал келет да. Бир эле ошо көп тараптуу саясат өткөзөт. Биз дагы өткөзөбүз, алар дагы өткөзөт. Эл аралык мамилелерге келгенде эки тараптуу мамилелер, алар да ошол эле Россия менен, Кытай менен, ошол эле кезде Казакстан менен, Тажикстан бардык мамлекеттер менен мындай изилдеп, анализдеп карап көрсөң, ошол Казакстан дагы, Кыргызстан дагы эки тараптуу мамилени бекемдеп, бүгүн жакшы маанай түзүлгөн да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге дал келип, жанагы биздин коллега айтып кеткендей,
тети атам замандан келген бул биздин рухубуз, биздин ниетибиз бирге болуп чыгып атат да. Анткени тышкы саясат жана айтылгандай бул жөн эле жаза албайт. Бул тарыхтын негизинен, анан келечекке ой жүгүртүү негизинде бүгүнкү күндү жаза алат да. Ошол себептен бул жерде мен айтып келерим, ошол эле ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ көп позициялар биздики далил келет, бири-бирибизди колдоп мындай көп иштерди жасап келатабыз. Бирок бул жерде дагы айтып коюш керек, жанагы мигрант маселеси, анан тиги чек ара маселе кээде чыгып калып атпайбы биздечи? Машиналар топтолуп, чыгып, бул мурункудай мамлекеттик деңгээлде эмес да. Бул чечилген маселе, мамлекеттик, өкмөттүк деңгээлде. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү бийлик менен ошо министерство, ведомстволор чечиш керек да. Ушундай укук берилген. Азыр мындай байкап көрсөңөр мурункудай болбой калды, жеңилделди да бирок. Дагы бир маселени айтып коеюн, ошол эле уюмдар, эл аралык уюмдарда эки тараптуу мамиледе эң орчундуу, эң маанилүү, келечекке чоң таасир бере турган бул суу энергетика маселеси. Анткени биз суунун башында турабыз. Казакстан ошол сууну алат. Бизден суу алат. Ооба. Бул жерде бир кезде карамарчылык болгон. Азыр дагы суу жетишпегендикке кээде мындай маалыматтар чыгып калат да. Бирок мен ойлойм, бунун баарысы такалып эле экология. Аба райына да түздөн түз, климатка экологиянын баары каптайт да. Аба райы болобу, мөңгү болобу, ошол эле аралдын маселеси, ошол эле тиги шамал маселеси болобу, ушул бардык жагынан камтыйт да. Анткени акыркы жылдарда мына бир нерсе мен таң калам да, канчалык эл аралык мамиле күчөсө, канчалык татаалдашса, ошончолук бүгүн ошо табияттагы татаалдашып кетет. Байкап атасыңар ошону. Бул эмнени көрсөтөт? Бул мен ойлойм, биз дагы эки тараптуу мамиле, Борбордук Азия мамлекеттеринин элдери менен дагы мамилелерди оңдошубуз керек. Ошондо баардыгы жакшы болот деп ишенем. Анан жанагы мен айтып келем, стратегиялык багыт, аныкталган негизги багыттарчы. Эми ошол суу маселесине келгенде, энергетика маселесине келгенде биздин адистер, биздин эксперттер ошону туура түшүнүш керек. Анан дагы бир маселени айтып коеюн, абдан жакшы маалымат берилди. Биз өзгөчө ушул жаштар маселесине көңүл буруш керек. Анткени азыр жаштардын арасында тилекке каршы ой жүгүртүү, терең ойлонуу кыскарды да. Өзгөчө мына TikTok, Instagram мындай кыска социалдык тармактардын таасиринин өзүн аябай мындай кыйын көрсөтүп, сулуу көрсөтүп, баягы өзүнүн баягы бирдемеси барын көрсөтүп, ошону менен эле рахаттанып атпайбы? Бул мындай жол туңгуйкап келет биздин жаштарды. Бул агай дүйнөдө болуп аткан тенденция да. Бирок биздин эл байыркы элдер да эки эл тең. Ошону түшүнүп биз жаштарды бурушубуз керек да, жакшы жолго. Буга милдеттүү эң биринчиден ошо бийликтегилер, лидерлерден баштап, өкмөт баштап, албетте биз дагы коомчулук дагы, туурабы? Илимпоздор дагы. Ушул себептен мен ойлойм, могу форум өтүп аткан абдан жакшы болду да. Анан тиги Евразийский Гумилевдин институту Ошто ачып аткан бул дагы жакшы жөрөлгө. Ушул боюнча эле айтсаңыз, мынакей Ош шаарына дагы мына консулдуктун ачылышы күтүлүүдө, ушул Евразия университети, Казакстанда эң бир беделдүү университеттердин бири, Гумилевдин да филиалы ачылганын алдында турат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы дагы мындай бир дипломатиялык байланыштар бекиди. Албетте, бул жерде мындай болчу да мурун. Мына түштүккө барсаң, негизинен ошол жака Өзбекстан көбүрөөк көңүл бурчу. Түндүккө келсең, Казакстан көңүлөк бурчу да. Ошол себептен бул жерде ар кандай ойлор чыккан убагында, билесиңер. Саясатчылар, дүйнөлүк эксперттер эми Казакстан түндүктү карайт, Өзбекстан түштүктү карайт деген. Бул чоң кадам саясий жагынан, жалпы келечекти ойлогончо. Генеральный консулдук ачыш бул ошо жалаң түндүк эмес, түштүккө дагы көңүл буруп, кызматташууга бир жолдорду ачып, жаңы ийгиликтерди жаратат деген
максатта. Албетте Өзбекстан дагы аякты иштеп атат. Россия дагы иштеп атат. Башка мамлекеттер дагы иштеп атат. Бирок ошол кезде казактар дагы ошол жака көп көңүл буруп жардам. Эми бул жерде биз тана албайбыз. Бүгүнкү күндө Борбордук Азияда эң бай, эң күчтүү мамлекеттердин бири. Ресурсу дагы көп. Ооба, ресурсу көп. СНГ мамлекеттердин арасынан азыр ВВП боюнча карасаңар эң алдыңкы эмеде Казакстанчы. Ошон үчүн бул жерде жанагындай инвестиция маселеси бекерден айтылган жок да, жанагы соода сатыктычы торговый аппарат тиги оборотты президенттер 1,5 миллиардтан 3 миллиардка көтөрүш керек деп айтылууда. Бул жакшы жөрөлгө, мен ойлойм, толук практикалык негизден бул ишке ашырса болот. Анткени жанагындай президенттер жол ачкандан кийин, жанагындай келишимдер бар болгондон кийин биздин ишмерлер, жеке ишкерлер деги эле ошо өнүктүрүү жагына, энергетика жагына болобу, туризм жагына болобу, башка бир ар кандай бардык тармактарга көңүл буруп, көп иштер аткарылса толук мүмкүн да. Түшүнүктүү, рахмат агай. Кыяз агай, айтсаңыз, мынакей Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин китебинде ата тууралуу сөз деген китебинде өзү эскереткен, ушул атасы Кемел Токаевдин балалыгы, Фрунзе шаарында өткөндүгү, ошол жылдары ачкачылыктагы өткөн кыйынчылыктар тууралуу эскерилген жерлери бар экен да. Анан сиз ушул Касым-Жомарт Токаевдин дагы атын Жомарт Бөкөнбаевге байланыштырган жайыңыз бар да, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бизде мына Жумагул Байдилдиев деген ошол Кыргызстандагы репрессия болгон казак улутундагы жарандардын тарыхында изилдеп, анын ичинде ошол Кемел Токаевдин дагы бир топ архивдик документтерин таап атайын китеп кылып чыгарды. Мына ошондо ачарчылык мезгилинде бул жерге келгенде дагы өтө бир оор турмушту баштан өткөрүп, өзүнүн жакындарынан айрылып бул жерде. Анан ушул жерде бир топ оор күндөрдү баштан өткөргөндүгүн келтирет да. Архивдик документ дагы аны ошо бышыктайт. Анан ошол жерде ошондой ой айтылат. Бул кыргыздарга урмат сый катары ошол мезгилдеги эң алдыңкы адамдар өз дагы мамилелеш болуп жүргөн, балким ошондой адамдардын атын кийин баласына койгон деп. Касым, анан кийин Жомарт. Бул атты бекерден койбосо керек деп ошондой айтат. Мен дагы ошол тарыхчынын Жумагулдун ушул оюна мен да колдойт элем. Себеби бул кыргызга жасаган бир урматы катары. Эгерде чын эле ошондой болуп, Жомарттын, Бөкөнбаевдин, анан Касымдын атын ошондой койсо, бул кыргыз элине ошол мезгилдеги интеллигенцияга жасаган ушундай бир урмат сый. Анан негизи эле ошо кыргыздар бул жагынан мындай жолду. Азыркы Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин атасы демек минтип кыргыздардын ушундай бир камкордугун көрүп, бул жерде жардамын көрүп жашаса, бул сөз түрдө кандайдыр бир деңгээлде азыркы президентке дагы таасир этет. Кыргыздарга болгон бир өзгөчө мамилесин дагы ошол атасына кыргыздардын жасаган урматын көрүп, ошону бир кыргыздарга жасап, атамдын карызынан кутулсам деген бир аракетти дагы андай жасашы мүмкүн. Ошондой эле нерсе, мисалы үчүн мына Өзбекстандын президенти Шавкат Миромоновичке дагы кошуна кыргыз эне аябай көңүл буруп, мээримин төккөн экен. Ал дагы кыргыздарга өзгөчө мамиле кылып атат. Ошон үчүн биздин ошо бул жагынан жолдобуз, бирок ошол нерсени бүгүн Кыргызстан менен Казакстандын, Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилесинин дагы тереңдешине сөз түрдө кандайдыр бир негизде кыргыз тарап керек болсо пайдаланыш керек. Рахмат агай, түшүнүктүү. Сиздерге суроо берип жооп алгым келип атат, бирок аябай убакыт тар болуп баратат да. Аликбек Жекшенкулович, айтсаңыз, мынакей мурдагы тышкы иштер министри катары элчиликтер, эки өлкөнүн элчилери деги эле дипломатиялык байланыш алдыда кандай болуш керек, кандай өзгөрүүлөргө барыш керек? Кыскача айтып берсеңиз, ошондо менен жыйынтыктайлы. Эми кыскача бул жерде айтылбадыбы? Биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз, деги эле рухубуз бир болгондон кийин толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Расмий келишимдер бар. Эми иштеш керек.
жанагындай конкреттүү проекттерди, программаларды түзүп алып, ишке аткарыш керек. Башка амал жок. Жолдор толугу менен ачык деп айтсак болот. Рахмат. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер ЛТР телеканалында түз эфирде Күн маек берүүсүн көрдүңүздөр. Бизде бүгүн конокто Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Жекшенкулов Аликбек Жекшенкулович, ошондой эле тарыхчы Кыяс Молдокасымов болду. Берүүнү сиздер ЛТР телеканалынын YouTube'дагы каналынан, ошондой эле Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыздар. Сиздер менен мен Бакберди Баязбеков болдум. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.